Salam dostlar. Bu videodan biz smartfondu zımsız ele televizorga ulap, anı menen sabakta paydalanууну үйрөнмөкчүбүz. Barыбызга белгилүү, Билим берүү министрлиги Кыргызстандын ар бир мектебин смарт телевизорлор менен камсыз кылган. Сабакты көрсөтмөлүү өтүүдө проектордагы туташтырууда бир топ убакытты талап кылат. Ал эми смартфонду колдонуу биз үчүн өтө жеңил жана ыңгайлуу. Анда баштадык. Телевизордун башкаруучу пультунан Source баскычын басып төмөнкү менюну ачабыз. Биринчи DTV бул санарип телевидение, экинчиси аналог телевидение, калгандары SCART, HDMI, VGA бул кошумча түзүлүштөрдү, проекторлорду телевизорго туташтыруучу разъемдор болуп саналат. Биз төмөнкү үйдүн сүрөтү бар баскычты башкаруучу пульттан басабыз. Жана бизге ушундай экранда меню ачылат. Функционалдык джойстиктин оң баскычын кайра-кайра басып, биз настройки бөлүмүнө барабыз, жана аны басабыз. Бизге жаңы терезе ачылат. Бул жерден биз беспроводной дисплей бөлүмүнө киребиз. Устройство Smart TV дегенди басабыз. Enter баскычы менен. Телевизор даяр болду. Эми телефондон настройканы басабыз. Дополнительные функции, анын ичинде беспроводной дисплей бөлүмүнө киребиз. Жана жогорудагы баскычты басабыз. Smart TV деген жазуу чыгат. Аны да басабыз. Жана бир аз күтөбүз. Ошондо биздин телефонубуз Wi-Fi аркылуу телевизорго туташат. Мына телефонубуз телевизорго туташты. Анын бетиндеги сүрөттөлүш телевизордо пайда болду. Эми телефондо аткарылган ар бир аракет телевизордун экранынан көрүнө баштайт. Мен мына YouTube'ду ачып, өзүмдүн каналыма кирип, бул жерден бир видеону ачайын. Мына азыр өзүм жасаган бир видео роликти ачып атам. Биз горизонталдык багытка койсок, телевизордо дагы сүрөттөлүш толук экранга чыгат. Кайсы темада сабак өтсөңүз ошого ыңгайлуу темаларды YouTube'дан таап, аны түз эле телевизордон көрсөтө аласыз. Андан тышкары сүрөттөрдү, музыкаларды дагы түз коюп бере аласыз. Эң башкысы бул биздин алтындай убактыбызды үнөмдөйт.